Жалал Абадта жол курууга бөлүнгөн акча каражатын кымырган кызмат адамдарына кылмыш иши козголду. Жалал Абад областынын Чаткал районунун прокуратурасы тарабынан мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдын талаптарынын аткарылышы боюнча текшерүү жүргүздү. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалымдалгандай, анда 2022 жылы Сумсар айыл өкмөтүнүн Чаткал райондук өнүктүрүү фондунун жана жоопкерчилиги чектелген компаниясынын кызмат адамдары өз кызмат абалынан пайдаланышкан. Анда аталган айыл өкмөтүнүн аймагындагы Мончок Дөбө айылынан Сумсар Шкафтар унаа жолунун 3 жакырым аралыгына асфальт төшөө долбоорун ишке ашырууда аткарылган жумуштардын көлөмүн негизсиз көбөйтүшүп, мамлекетке 1 миллион сомдон ашык ири өлчөмдө материалдык зыян келтирилгендиги аныкталган деп айтылат маалыматта. Аталган факты боюнча Чаткал районунун прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 337-беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Тергөө амалдарын Чаткал райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы жүргүзөт. Булак Супер Кейжи. Сузакта Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрү кармалды. 31 майда УКМК тарабынан Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир Аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун 6 активдүү жактоочусу кармалды. Аталган адамдар Жалал Абад облустун Сузак районунун Бегабад айылында экстремисттик идеологияны активдүү жайылтышкан. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин натыйжасында экстремисттик мүнөздөгү көп сандагы адабияттар, баракчалар, уюлдук телефондор жана электрондук алып жүрүүчү каражаттар табылды. Бул адамдар ХТИ-ДЕУнун катарына жаңы жактоочуларды тартуу максатында жергиликтүү калк арасында экстремисттик идеологияны үгүттөө иштерин системалуу түрдө жүргүзүп келишкен. Кармалгандар УКМКнын тергөө абагына киргизилип, алардын кошумча кылмыштуу байланыштарын аныктоо боюнча ыкча миликтөө иш-чаралары жүрүп жатат. УКМК жарандарга Кыргызстанда тыюу салынган экстремисттик жана террористтик уюмдардын ишине катышкандыгы үчүн каралган кылмыш жаза жоопкерчилиги жөнүндө эскертет. Булак Назар Ньюс Кейжи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Сындап жазган ЖМКнын өкүлдөрүнүн туугандарына да иш беребиз. Садыр Жапаров курулуштар боюнча иликтөөгө комментарий берди. Өлкөдө айрым ЖМКлар тарабынан курулуш иштерине байланыштуу иликтөө жарыяланды. Анда бийлик жетекчилигинин жакындары өлкөдөгү курулуш иштерине кийлигишип жаткандыгы тууралуу дооматтар айтылды. Буга байланыштуу Садыр Жапаров бүгүн 1-Ундак кабар агенттигине маек берди. Анын айтымында бүткүл өлкө боюнча мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу курулуштар башталат. Ошондой эле ал курулушка катышам деген каалоочу ар бир компанияны кызматташууга чакырды. Негизи мен өкмөттүк басылмаларга андай медиаларга жооп берип, убактыңарды коротпогула деп буйрук бердим эле. Мындан кийин андай ойдон чыгарылган жалган иликтөөлөргө көңүл буруштун кереги жок. Убактыңарды пайдалуу иштерге жумшагыла деп айтып келем. Ири курулуш иштерине ким болсо да келип катышсын, эшик ачык. Ошол эле Баткенде курулган үйлөрдү жеке компаниялар ар бирин 5 миллион 800 миң сомго курабыз деп келишкенде бул сумма кымбат деп баш тартканбыз. Аманат компаниясы болсо 91 үйдү 3 миллион 300 миң сомдон куруп беришти. Башка 33 компания дагы айлалары кеткенде ушул эле суммага макул болушту. Ошентип Баткенге курулган 400дөн ашык үй 3 миллион 300 миңден бүтүп калды. Мамлекеттин канча деген акчасын үнөмдөп калдык, деди Жапаров. Мындан тышкары мамлекеттик ипотекалык компанияга салынып жаткан үйлөрдү кайсыл компаниялар куруп жаткандыгын атап өттү. Кыргыз курулуш сервис куруп жатат. Бул компания 100% мамлекеттик компания. Мындан сырткары Аманат строй компаниясы да куруп жаткан курулуштар бар. Жалал Абадта Best House Grant компаниясы дагы 1 чарчы метрин $650 под ключ куруп бергенге макул болушуп куруп жатышат. Жакында Өзгөнөдөгү 5 гектар жерге курулуш иштери башталат. Дагы бир курулуш компаниясынын аты эсимде жок. Алар да ушундай эле шартта курууга макул болушуп, келишим түзүү алдында турат деп кошумчалады өлкө башчы.
Ошондой эле өлкө башчы башка каалоочу компанияларга жана сынап жаткан ЖМКлардын өкүлдөрү же жакындарына эшик ачык экенин билдирди. Баарына шарт бирдей, 1 чарчы метрден $650 под ключ куруп бергенге даярбыз деген компаниялардын баарына эшик ачык. Бирок бир күрөгү жок компания келсе, албетте кабыл алынбайт. Мурда курулуш куруп жүргөн, курулуш техникалары бар компаниялары болушу шарт, деди Садыр Жапаров. Булак Супер KG. Словения өкмөтү Палестина мамлекетин тааныды. Эми бул чечимди парламент бекитиши керек. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалымдалгандай, Словения өкмөтү бир нече күн мурун расмий түрдө кабыл алган Ирландия, Испания жана Норвегияга кошулуп, Палестина мамлекетин таануу чечимин кабыл алды. Өкмөт үйүнүн жанында Палестинанын желеги көтөрүлдү. Словениянын министрлер кабинетинин башчысы Роберт Голуб парламент өкмөттү колдоого чакырды. Голубтун башкаруучу либералдык коалициясы көпчүлүккө ээ жана добуш берүү жөн эле формалдуулук болушу ыктымал. Любляна май айынын башында Палестинаны таануу процессин баштаган. Анда өлкөнүн бийликтери Газа секторундагы жагдай жакшырганга чейин чечим кабыл алууну токтотуп тургандыктарын билдиришкен. Алар Израилдин жакында Рафакка жасаган соккуларынан кийин процедураны тездетүүнү чечишти. Учурда буга мүчө 140тан ашык 193 өлкөнүн ичинен мамлекет Палестинаны тааныган. Израилди таануунун жаңы толкуну кескин түрдө айыпталып, мындай аракеттерди терроризмге үндөө деп аташат. Палестинаны таануу чечимин кабыл алган бир нече өлкөдөн Израиль мамлекетинин элчилери чакыртылды. Булак Супер KG. Былтыр Өзбекстан бир нече мамлекеттерден дээрлик $200 миллион гуманитардык жардам алды. 2023-жылы Өзбекстанга 30 мамлекеттен гуманитардык жардам келген. Жүктүн көлөмү $197,8 миллион түздү. Мындай цифралар республиканын экономика жана финансы министрлигинин отчетунда келтирилген. Ведомствонун маалыматы боюнча гуманитардык жардамдын негизги бөлүгүн 5 мамлекет берген. Германия болжол менен $71,4 же жалпы сумманын 36%. Кытай $27,5 миллион же дээрлик 14%. АКШ $23,2 миллион же 11,8%. Бельгия $22,6 миллион же 11,4%. Швейцария $20,7 миллион же 10,5%. Ал эми буга байланыштуу Өзбекстандан белгилегендей кайрымдуулук жүктүн көбү саламаттыкты сактоо муктаждыктарына жөнөтүлгөн $170 миллион жакын. Мындан тышкары өнөктөштөр социалдык тармак, экология жана билим берүү тармагындагы долбоорлорго активдүү жардам көрсөтүшкөн. Маалыматта айтылгандай, 2022-жылы Өзбекстанга 27 мамлекеттен $193,5 миллион ашык гуманитардык жардам келген. Андан кийин эң чоң активдүүлүктү АКШ, Бельгия, Германия жана Нидерландия көрсөткөн. Булак Супер KG.